билим ааламында силер менен ушул жүз көрүшүп отурганыбыз Кудайдын бир өзү насип окшойт. Бул кыдырды арыган кыргыз деп айтат. Кыргыз. Чындап эле кыргызды кыдырды арыктыр. Анткени кылымдардын бүктөгүндө, не бир аламаттарда, не бир кандуу белдерде, белестерде кыргыз балта чаппаган, кыргыздын буту баспаган деген ааламда жер жок экен. Кыргызда жакшы кеп бар экен. Өзүңдү жаптай сыйлагын, жат жанынан түгүлсүн. Өзүн сыйлай албаган эл, өзүнүн кадыр-кадырын билбегени, өзүнүн баалуулуктарын билбегени, анын эч качан келечеги болбойт. Бирок ошол элдин келечегин ким түптөйт? Ал элдин келечегин көкүрөгүндө жабы бар, бөөдөнүндө намысы бар жаштар түптөйт. Биз деген Арсанат Ленова маданий агартуу коому кыргыздарды биз орустардан кулчулуктан бошоттук, кыргыздарга биз кыргыз тилин үйрөнүп атабыз деген жарлыктардан чарчап, өзүбүзчө коомдук бирикме түздүк. Силердей бала кезде кыргыздар деген караңгы, жапайы, жалкоо, тоодон түшкөн, тили жок, кече эле орустар келип аларды тилге үйрөттү деген сөздөрдөн тажап, кыргыз тили факультетине тапшырды. Мына Кудайдын кулагы сүйүнсүн, ошол кыргыз тилин мыкты билип эле, кыргыз тилин үйрөнүп эле, көптөгөн жакшы инсандар менен, көптөгөн жакшы иштерге Кудай бизди жер бетине эмне жумуш жаса деп жөнөтсө, ошол жумушту аткарып келе жатабыз. Эгерде дайыма жан күйгүзүп, дайыма жүрөк канатпай атабыз, өзүбүздүн кемчилигибизди, өзүбүздүн жаман адаттарыбызды кыргызга шылтап коюудан, кыргыз ушундай экен деп айтуудан, ошону айтаардан мурун ар бирибиз ойлонушубуз керек. Эгерде чындап эле кыргыз жалкоо болсо, кыргыз келесоо болсо, кыргыздын тарыхый маданияты жок болсо, анда 21 эмес, бир канча кылымдарды, биздин эрага чейинки 2-кылымдан бери бүгүнкүгө чейин кыргыз деген улутты кантип алып жүрмөк деп өзүбүз ойлонушубуз керек да. Бүгүнкү аламдашуу процессинде кыргыз ким эле, ким болду жана ким болууга тийиштүү деген нерселер жөнүндө ойлонушубуз керек. Кыргыз эгерде жалкоо болсо, 20 жылдан бери өзүнүн кимдигин өзү кезип, не деген гана жерлерди багындырып, не деген гана иштерден айбыкпастан эмне кылып келатат? Өзүн да багып, өзгөнү да багып, керек болсо мамлекетти да багып келе жатат. Ошондуктан биз бүгүн муну моюнга алышыбыз керек. Кыргыз тилинин тагдыры жөнүндө кеп кылганда, мекеме уюмдар, же болбосо жаштар, же болбосо жогорку окуу жайларынын милдети деп кандайдыр бир жоопкерчиликти белгилүү ченемдерге гана түртүп коюу бул бери дегенде эле алсыздык, ары дегенде эле аргасыздык болот да. Ар бир көкүрөгүндө намысы бар кыргыз, кызыбы, уулубу, улуусу, кичүүсү бүгүн ойлонуш керек. Кудай бул күндү бизге эмне үчүн берди? Кайсы жакшылыгыбыз үчүн берди? Эмне үчүн кыргыз эгемендүү болуп калды бүгүн? Кече эле ыйлап сыктап жүрбөдү беле? Дайыма биз сөз кылганда, ары бери жөнүндө сүйлөшкөндө бул улуу муундар билет. Москвада 15 мамлекеттин, ошолар бүгүнкү күндө 15 мамлекет, мурдагы 15 СССР өкүлдөрү окуса, ошонун ичинде эки эле ары жок эл болуптур. Бирөө кыргыздар, бирөө казактар. Экөө эле өзүнүн тилинде сүйлөбөйт экен да, 15 мамлекеттин ичинен. А калганынын ар бири өзүнүн тилинде сайрайт экен. Кыргызда жакшы кеп бар да, өзөктөн чыккан өрт жаман, өзүңдөн чыккан жат жаман. Биз душманды алыстан иштебешибиз керек. Мына өзүбүздөн чыккан жаттар, өзүбүздүн ошол эле жаттардын биринчи кезектеги салымда ата-энелер, мугалимдер, кокуй сен орус тилин билбесең адам болбойсуң, орус тилин билбесең сен оруска ор болосуң, ана мамлекеттик кызматкер болбой каласың, тияка барып чоң болбой каласың деп жүрүп, өзүбүздү өзүбүз бутубуздан тушап, өзүбүздү колубузду бутубузду кезип, өзүбүздү өзүбүз маңкурт жасадык да. Ошондуктан Чыңгыз Айтматов маңкурт жөнүндө романын жазды. Ай сен ким элең, сен жоламан элең деген, ошол ай сен ким элең, сен кыргызсың, кылымдардын кыйырында жоголгон, эч бир нерсеге баш ийбеген, бир гана 3 нерсеге баш ийген сен кыргызсың. Кыргыздын намысы, кыргыздын эмнеси бар? Адамгерчилиги бар, адамдык сапаты бар. Бир дагы дүйнөнүн элинде улууну урматтап, кичүүнү узаттап, кыргыз айтат, баш кесмек бар, тил кесмек жок. Демократияны айтып атат, окуй Европадан үйрөнүп атабыз, Япониядан үйрөнүп атабыз, дагы толгон токой Европадан үйрөнүп атабыз. Анын баардыгы болгон келтирген сөздөр. Бүгүн айтып атат, кыргыздар деги эле көкүрөк чаап чыктылар, жылдыз көппү, кыргыз көппү деп тирүүнүн баарын кыргыз кылып салдыңар дейт.